Урматтуу көкпөр сүйүүчүлөрү, эгемендүүлүк күнүнө карата президенттин кубогу үчүн болгон турнирдин жогорку лиганын алкагындагы бүгүнкү күндүн жыйынтыктоочу беттеши орун алып атат. Б тайпасында жайгашкан Ош облусунун Достук командасы менен Талас облусунун Кара Буурасы беттешти баштады. Кызыл кийимчендер Достук, көк кийимчендер Кара Буура. Жаңы эле биринчи финалистти аныктадык. Ынтымак Булиттин жыйынтыгында финалга чыкты. Эми азыркы жуптун жеңүүчүсү дал ошол ынтымакка каршы финалда ойнойт. Ал же Достук, же Кара Буура болмокчу. Экөө тең Көлтөр командасын утту. Бирөөсү кечөө, Достук кечөө утту, Кара Буура мурда күн уткан. Азыр болсо оюнчуларды тааныштырып баштайлы. Достук командасынын биринчи номердеги оюнчусу Ташим Айлыбашев, алай менен команда капитаны Айбек Темирбаев экинчи номер менен минген аты Көкбет, Эрсултан Айдаркан уулу үчүнчү номерде Арча Тору менен, Жоодар Жолчу уулу Хан аттуу аргымак менен төртүнчүдө, Бауш Султанбеков Бүркүт менен бешинчиде, Байрамбек Рысбеков Токмок менен алтынчыда, Султан Русланов Талисман менен жетинчи, Кыязниязов сегизинчи, минген аты Акбөрү, Анаки Азимкул уулу Рекорд менен 9-чы номерде, Манас Ниязов 10-чы катар санында, минген аты Шторм, Белек Мукаев 11-чи катар санында, Байкашка менен, ал эми Ильяз Исаков Дерски менен 12-чи, Мыктыбек Туташев Достук командасынын жетекчиси, Каныбек Кубатов Достуктун башкы машыктыруучусу. Кара Буура командасында Бактияр Жабагиев Хансоло менен биринчи, Орузбек Бөдөшов Гүлсары менен экинчи, Айбек Алимбек уулу Ягуар менен үчүнчү, Орузбек Эркинбеков Байконур менен төртүнчү, Нурбек Нарбай уулу Чагылга менен 5, Дастан Баурбеков Миллион менен 6, Карпек Ишиев Ванда менен 7, Күрөң атты минип жүргөн Кубат Абдыбапов 8-чи, Данияр Искендеров Терминатор менен 9-чу, Фархат Супатаев Тумар менен 10-чу, 11-чиде Кубаныч Кеңешбеков чүрөктү минип жүрөт. Ал эми Хусейин Көк аргымагын минип жүргөн бул Илис Кушчубайлуу 12-чи катар санында. Мына азыр Хусейин Көк ошентип жекеме-жекеде ортодо турат. Илис Кушчубай уулу Айбек Темирбаев болсо Көкбет менен. Азыр Хусейин Көк жекеме-жекеден Көкбетке алдырган жок. Жана Кушчубай Илис уулу улакты жерден эңди. Ал эми ат үстүндө азыр улак тартыш бул жерде орун алууда. Кушчубай такымга басып алган. Айбек болсо аны чыгарып кеткенге бел байлап атат. Ал канчалык өзүнүн жыйынтыгын берет болду экен? Жок. Улак такымдан чыккан жок. Сары Өзөн менен Ынтымак өтө катуу таймашты өткөрдү. Эми Кара Буура менен Достук негизинен анчалык деңгээлде болоруна шегим бар эле. Азыр улакты аттуу Дар-Тур тартып кетти. Эреженин алкагында Айбек Темирбаевдин чыныгы карылуу экенин белгиледи дагы. Азыр далилдеп аны ошентип алгачкы салымды ишке ашырды. Хусейин Көк менен жерге кулатып барып туруп улакты тартып кетти. Караңыздарчы. Айбек Темирбаев бүгүнкү беттештеги алгачкы салымдын ошентип автору. Кечөө болсо Достук командасы Көлтөр менен беттешип аларды 17-6-га уткан. 17-6-га уткан болсо, мына бүгүн эми экинчи беттешин алар өткөрүп атат. Кара Буура мурда күнү ойногон. Көлтөргө каршы Көлтөрдө алар 7-2 менен уткан эле. Ушул жуптун жеңүүчүсү 31 августта жогорку лиганын алкагындагы финалдык таймашта ойнойт. Улак ортого кайрадан тышталды. Азыр болсо улакты Орузбек Эркинбеков эңип кетти. Тайгазанга өтө жакшы бара жатат. Жок, айланып өтүп кетти. Орузбек Эркинбеков Байконур менен азыр экинчиден менен кайрадан Тайгазанга келди. Жана калсын ышкырыгы. Калсын ышкырыгы жаңырды эле? Жок. Ышкырык башка жактан жаңырган окшойт. Азыр болсо бул жерде Бактияр Жабагиев келе жатат. Бактияр эсепти теңеди.
Өтө жеңил салымдар орун алып атат. Ошентип Айбек Темирбаевка Бактияр жооп берди. Бир салым менен эсеп 1-1. Достук кара буранын теңине албай жаткан окшойт. Жакшылап көңүл коюп ойнош керек. Мындай оюн боло турган болсо, албетте кокус жеңишти алдырып, анда дана күйөрмандардын өздөрүнүн күйөрмандардын шабайын суутуп алышы мүмкүн. Ошондуктан жакшылап башынан баштап оюнга өзгөчө көңүл бурушу керек болот. Ошентип кайрадан улак эреже боюнча эмне болуп кетти? Бул салым эсепке алынган жок окшойт. Удаление достук команданын оюнчусу, бир оюнчусу Ал мезгилде достуктан Майрамбек Рыспеков жаза мамысына байланды, 2 мүнөткө оюндан четтеди. Улак тайгазанга түшкөн болсо ортодон орун алышы керек эле. Бир учурда калыстын ышкырыгы жаңыргандай болду эле. Мына ошол мезгилде демек оюн токтошу керек болгон сыяктуу. Азыр болсо улак жекеме-жекеге ташталат. Жекеме-жеке башталды. Эрсултан Айдаркан уулу арча тору менен Эрсултан улак теңип кетти. Ышкырыктан кийин түшүп калган экен. Ошол себептен улак болсо жерден көтөрүлгөнү менен аутка чыгып кетти. Дал ушундай мына буга чейинки эсеп демек Бактияр Жабагиевдин салымы эсепке алынбайт. Чындыгында ал жерде мен ышкырыкты даана уккан болчумун, бирок оюн андан ары уланып кеткенде эмне үчүн оюн токтогон жок деп мен таң калып аттым эле. Бактияр Жабагиевдин салымы ышкырыктан кийин салынгандыктан ал эсепке кирген жок. Эсеп ошентип азырынча 1-0 эле. 1-0 бойдон кала турган болду. Калыстар болсо, Бактияр болсо азыр келип талашып атат. Калыстын ышкырыгынан бир нече убакыттан кийин барып Бактияр улакты салган эле. Бактияр Жабагиев 30 жаштагы чабандес. Азыр болсо кара бура тараптан дагы демек жаза мамысына бир оюнчу байланды. Каяка келип атат? Жок. Убакытты токтотуп коюңуз элдер болсо. Бактияр болсо Нурбек Нарбай уулу мине турган чагылганды. Азыр минип жүрүптүр. Оюнду токтотуп туралы. На жеке-жеке ошентип орун алып атат. Ортодо бир 10 мүнөттөй тынык орун алып калды. Эмне үчүн дегенде Бактияр Жабагиевдин салынган улагы эсепке алынбай калгандыгына байланыштуу. Ал жакта чындыгында ышкырыктан кийин ал салынган, андыктан эсепке алынган жок. Мына расмий эсеп сандары 1-0 достук командасы алдыда. Азыр болсо мына жекеме-жеке орун алып атат. Хусейин Көк менен Илис Кушчубай уулу. Ал эми Эрсултан Айдаркан уулу ал арча тору менен турат. Арча тору Хусейин Көккө жакшы туруштук берип атат. Ал эми Көкпөт эмнегедир Хусейин Көктү ала албай койду эле. Азыр Эрсултан бир ирет эңкейип улакты алганга аракет кылып көрдү. Азыр болсо аргымактардын тиреши. Мына Кушчубай мына Илис уулу ушул жерде улакты өзүндө алып калган эле, бирок жерге түшүрүп алган экен. Ал учурда Манас Ниязов шторм менен мына Манас Ниязов улакты алып өзүнүн тайгазанына келди. Азырынча ага эч ким жологон жок. Чындыгында жологондо деле негиз жок. Эгерде азыр Манас Ниязовго жакын бара турган болсо, ал ошол жакта калтырып туруп, андан ары чабуулга чыгып кетет. Манас Ниязов мына
Дал ошол жерде күтүп тура бермекчи. Чакырып атат. Бул жерде Бактияр Жабагиевпи ким? Же Карыпбек Эшиевпи? Instagram сүрөткө тартып алды. Бул жакта кел деп күтүп атат. Жакын келген учурда андан суурулуп чыгыш керек. Достук командасы 1-0 менен алды да, андыктан убакыт алардын пайдасына жүрүшү керек да. Оң такымда басып албады, ыңгайын издеп атат. Манас Ниязов Кана. билесиздер. Ыңгайын издеп алган көйлүк менен көбүнчө ойнойт. Мына ошентип атаандашты артта калтырды дагы. Манас Ниязов жөнөдү, өңөрүп бара жатат кадимкидей. Мына өнөктөштөрүн караңыздарчы. Толугу менен жолду ачып берди. Өнөктөштөрү толугу менен жолду ачып берди. Манас Ниязов болсо экинчи улакты тайгазанга салып кетти. Манас Ниязов күйөрмандарды өзгөчө көпкө чейин күттүрүп туруп бул улакты салды. Тактикалык жүрүш мына. Улакты алар менен ошол замат тайгазандын артына өтүп турат дагы. Бир оюнчуну артта калтырып, андан кийин ошентип чабуулга чыгат. Азыр кайрадан улак ортодо эсеп 2-0. Достук калды да. Ортодо Улак жерден көтөрүлдү, бирок аутка чыгып кетмек, ошондуктан калтырып кетишти. Сүрмө топ азырынча эч кимсе улакты эңе албай жатат. Ары жакта башка эле эки чабандасы байкасаңыздар бири-биринин жолун тарап жүргөн. Бул эми командалык тактикалык жүрүштөр. Кыяз Ниязов ак бөрү менен азыр улакты эңип кетти. Анын артынан эки атаандаш кууп жүрөт жана аут. Улак аутка чыгып кетти. Бактияр Жабагиев мына жекеме-жекеге улакты алып бара жатат. Бүгүнкү күнгө каралган бул жыйынтыктоочу беттеш. Биринчи лиганын 2 жарым финалдык оюну орун алды жана жогорку лиганын тайпалык беттештери. Тайпалык беттештеринин беттеши болгонуна карабастан ушул жуптун жеңүүчүсү гана финалга чыгат. Себеби экөө тең бул бытоонда жайгашкан көлтөрдү утуп алышкан. Азыр Хусейин Көк бетти такыр жакындатпай жаткан учуру. Айбек Темирбаев мына көк бет менен чыккан. Хусейин Көктү минген Илис Кушчубай уулу улакты мына оң такымга басып кетти. Айбек болсо аягына чейин аракет кылып атат. Буга чейинкисинде бир ирет ушул Илис Кушчубай уулун жерге жыгытып туруп улакты тартып кетти эле. Бул ирет дагы мына ошого үмүт кылып жаткан сыяктуу. Улак ортодо жеке-жеке достук команданын оюнчусу Курукка кирип кеткендиги үчүн жаза мамыга. Азыр болсо Ильяз Исаков достук командасынын оюнчусу айлампага кирип кеткени үчүн жаза мамыга байланды. Азыр бир оюнчуга көп. Карабура командасы эми алар. Эми Карабура командасы ошол бир оюнчуга көп болуп турган учурда ийгилик жаратканга аракет кылышы керек. Айбек Темирбаев дагы деле тирешип келди дагы. Азыр мына бир оюнчу алар аз, андыктан кош такым менен ийгиликтүү мына кош такым менен ошентип ийгилик жаратып кетти. Бул салымдын автору ошондо Илис Кушчубай уулу. Кушчубай Илис уулу. Мен Илис Кушчубай уулу деп айттым. Кушчубай Илис уулу мына ошентип бул жерде эсепти 1-2-ге жеткирди. Эсеп сандары 2-1 эсебинде Карабура командасы андыгында өйдөлөк чыгып келатат. Улак кайрадан ортодо. Кайрадан келип биринин
эңкейип алуунун аракети. Ал учурда Майрамбек Рыспеков улакты эңди. Улакты эңүү жагынан Майрамбек чындыгында өтө күчтүү деп айтсак болот. Майрамбек Рыспеков Аскат Аскаровдун ордун баскан чабандес. Достук командасында кайрадан аут. Бул ирет Айдарбек уулу Эрсултан Айдарбек уулу чыкты. Ал Кушчубай Илис уулуна жана Хусейин Көккө каршы. Жана анын каршылашы Кара Бура команданын оюнчусу. Улакты эңгенге жетишпей калды. Жана Арча Тору Хусейин Көктү жакындатпай жатат. Номердеги Кара Бура команданын оюнчусу Илис уулу Кушчубай. Арча Тору Хусейин Көккө Биринен бири туруштук берет экен. Караңыздарчы. Көкпет болсо эмнегедир ал Хусейин Көккө утулуп калып атты эле. Азыр мына ат үчүн демилген колго алуу үчүн болгон тиреш орун алды дагы. Карама каршы тарабынан улакты эңемдеп алган экен. Мына улакты сол жагынан мына жетти. Эрсултан Айдаркан уулу ошол жана таямтан сыртка чыкты. Улакты сол такымга басып алган. Манас Ниязовго өткөзүп берди. Манас Ниязов. Манас Ниязов эки атаандаштын жанында жүрөт. Манасты өзгөчө кароого алууну туура көрүшкөн экен. Айрыкча бул жердеги жаңылбасам Бактияр Жабагиев болуш керек. Ал көлөкөдө ээрчип персоналдуу түрдө Манасты карап атат. Команданын оюнчулары өзү Тайгазанын коргонууда. Манас Ниязов дагы аракет кылып атат салууга, бирок Кара Бура команданын оюнчулары мүмкүнчүлүк бербей. Мына Манас тыштап кетти. Улакты толгоп туруп ушул жерден Тайгазанга түшүрүп кетти. Эсеп 3-1. Бүгүнкү беттештеги экинчи салымын ишке ашырды Манас Ниязов. Ошо менен достук командасы сиздердин капчыгыңыздарда 3000 сом келди десек жаңылышкан болбойбуз. Кайрадан улак стартка таштап берүүчү оюнчу Сурия Кашкары менен баштабайбыз. Бул жуптун албетте ачык фаворити достук. Азыр демилге үчүн болгон күрөш, позициялык тирешүүлөр орун алып атат. Улакта мурда атаандаштардын жолун торуп атышат. Ал учурда ал мезгилде улакты достуктун оюнчусу эңип кетти. Түз эле Тайгазанга көздөй барат жатат. Майрамбек Рыспеков азаматына улакты эңүү жагынан чындыгында өтө мыктылардын катарына кирет. Чабуулда да жакшы, таланттуу оюнчу. Таластан келип ушул достук командасында ойноп жүргөн алгачкы оюнчу. Өз командасынын негизги чабандестеринин катарына кирип, чабуулда ийгилик жаратып келатат. Буга чейин Аскат Аскаровду көрдүңүздөр, ал Сары Өзөн командасында ойноду. Булитке да чыкты. Ошентип Аскат Аскаров Сары Өзөнгө келгенден кийин Майрамбек анын ордун чындыгында өтө жакшы толуктады деп айтсак болот. Жаш чабандес өзүнүн чыныгы жакшы оюнун ошентип сунуштап атат. Азыр болсо мана кыязго дейм болуп. Биринчи тайм ошентип 4-1 эсеби менен жыйынтыкталды. Азыр кыскача тынууга, андан кийин экинчи тайм баштайбыз.
мына Достук Кара Буура ортосундагы экинчи тайм башталды. Майрамбек Рыспеков кайрадан улак теңип кетти. Бул ирет алар сол жактагы Тайгазанды көздөй чабуулга чыгат. Жана улак Тайгазанда эч кандай маселесиз артында атандаш кууп келатканына карабастан Майрамбек бул ирет дагы ийгилик жаратты. 4-чү улакты ал жараткан эле, азыр 5-чи улактаганын пайдасында. Ошентип эсеп 5-1 Достук ишенимдүү алды да. Чындыгында Майрамбек Рыспеков токмокту минип жүрөт. Токмок өтө көпөргө жакшы даярдалган аргымактардын бири, көптөгөн жылдардан бери Достук командасында оюн жүргүзүп келет. Азыр болсо улак кайрадан ортолук бөлүккө ташталмакчы. Бул экинчи 20 мүнөттүк. Таймдын алгачкы 1-минутасы кетти. Улак теңүүгө болгон аракеттер мына дээрлик баары келип улак теңип кете албай өтүп кетти дагы. Азыр бул жерде Манас Ниязов Шторм өтө жакшы даярдык менен келип тур. Бул турнирге 9 майда жакшы ойной алган жок эле. Ал эми бул эгемендүүлүк күнүнө карата турнирде кечөө сонун беттештик өткөрүп берди. Бүгүн дагы дал ошондой оюн орун алган атат. Көпкө чейин улакты сүйрөп барып бирок көтөрүп кете алган жок. Азыр кайрадан ошентип Кара Бууранын оюнчусу Карыпбек Эшеев улакты эңип баратты эле. Ал дагы албетте көтөрүп кете алган жок. Өтө мобилдүү оюн бул жерде жүрүп атат. Азыр болсо Кыяз Ниязов улакты эңди. Манастын бир тууган агасы Кыяз Ниязов атаандаштардын курчоосунда калган. Салбайт беле. Ак бөрү козголуп кетти ордунан. Эгерде ак бөрү токтоп бергенде улакты салып кетмек. Коштак менен салабы деп күтүп аттык эле. Иш жүзүндө кандай болбой калды. Кыяз кайрадан бара жатат. Кана улакты Тайгазанга салып кетиптир мына. Кыяз Ниязов. Бул беттештеги алгачкы салымы Кыяздын 6-чы салым. Ошентип Достук командасынын пайдасында. Кара Буура бул командада жаш оюнчулар да көп. Мисалы үчүн Кубаныч Кеңешбеков 1998-жылы төрөлгөн. Азыркы учурда 20 жашта. Кушчуба Илис уулу деле жаш оюнчулардын катарын толуктайт. Бирок 23-24-кө кирип калды. 1995-жылы төрөлгөн Дастан Баурбеков, ал дагы 95-жылкы. Бирок тажрыйбалуу оюнчулар да бар. Бактияр Жабагиевди айтсак болот. Орузбек Бөдөшев деле бир топ тажрыйбалуу болуп калды. Андан сырткары Карыпбек Эшеев булар. Ал мезгилде Майрамбек кайрадан чабуулда. Ой, ойлош керек. Майрамбектин ыргыткан улагы ошентип аянтка түшпөй калды. Кайрадан Майрамбек улакты эңип кетем деп атат. Ал мезгилде улак жерде Тайгазандын түбүндө эмес, бир аз алысыраак турат. Майрамбек уламдан улам улакты эңгенге аракет кылып атат. Достук командасынын жетекчиси Тутташев. Азыр болсо калсын ышкырыгы жаңырып калды, жекеме-жеке орун алат. Булар үчүн эми маанилүү беттеш 31-августта орун алмакчы. Достук командасынын жетекчиси Тутташев. 31-августта алар эгерде бүгүн жеңишке жетсе, албетте Достук командасы ошондо ынтымак менен беттешет. 4-чү беттеши Сары Өзөн ынтымакта аз жерин утуп коеюн деди. Бирок Улан Насакеевдин булиттеги салынбай калган улагы аягында келип өзүнүн таасирин берген. Айбек Темирбаев улакты жерден эңип алды. Айбек Темирбаев азыр болсо Мегаком компаниясына ырашчылык билдирет. сол такымга
баскан атат. Экинчи тайм. Айлампадан сыртка чыкты, жана улакты тарттырды. Кушчу Айлис уулу Карабура командасы. улакты алып кетти дагы. Карабура командасы. Азыр атты жылуулуп мына Тайгазанды көздөй алып бара жатат. Азырынча борбордук бөлүктө Атандашы Достук командасынын Тайгазанын көздөй баратат. бир рет улак салып койсо, 5 нерсе болбойт. Эсеп айырмасы бир топ эле чоң. Жеткенге аракет кылып Кана Карабура командасы. кийинки дем менен келе алат болду экен. Мына келди кош такым менен улакты. Жок, бир аз алыстап кетип, жыйынтыгында ийгилик жара албай калган. Эми Достук тараптан чоң тоскоолдукка туш келип калды. Өзүнүн Тайгазанын коргоп атат. Карабура командасы болбой эле аракет кылууда, болбой эле сүрмө топ бир топтун арасында баратат. Ат үстүндө улак тартыш башталды. Кушчубай дагы деле болсо Кушчубайдын Ат үстүндө улак тартыш. Жылкы чапкан Спартак. Кушчу Айлис уулу аны минген атынын эки есими бар. Спартак деп да айтат, Хусейнгут деп да айтат. Бирок ошол аргымак Карабуранын негизги жекеме-жекедеги аты кайрадан эле Кушчубай чыгат болду экен. Ал эми Достукта экөө бар. Бирөөсү Эрсултан Айдаркан уулу 3 номер менен, экинчиси Айбек Темирбаев. Ал эми аргымактар болсо Көкбет менен Арча Тору, Кушчубай жекеме-жекеде көрүнбөйт. Оюнду ортодон жекеме-жекеден баштайбыз. Азыр ортодо жекеме-жекелер чыгат. Эки командадан бирдей. Жекеме-жекеме. Ташым Айлыбашев улакты алды. 9 майда финалда жалгыз салымды жараткан Ташым Айлыбашев шашпастан акырын Айлампага улакты алып келе жатат. Улак ортодо. Кечөө Ташым Айлыбашев улак салган эмес. Эми ал негизинен капитандык кызматты, коргоочулук кызматты аткарат. Бирок керек учурда албетте чабуулга чыккандан эч качан баш тартпайт. Азыр жекеме-жекеде улак көтөрүлүп барып кайра жерге түшүп калды. Улактын салмагы 33 килограмм. Султанчик 7 номердеги Русланов Султан. Азыр болсо тоскоолдук кылган эч ким жок. Майрам Бегенкеев баш кийими жерге түшүп калды. Кайра Султан Ал учурда баары улакты көтөргөнгө аракет кылып атат, бирок эч кимге улак азырынча багынып берген жок. 33 килограммдык теке бул рет ошентип ал оюнда өзүнүн кызматын аткарып атат. Убакыт деле бүтүп калды. Бул улак жерде турган учурда ал мезгилде кайрадан Достук оюнчусу Майрамбек мына баш кийимин дагы деле албаптыр. Майрамбек болсо азыр аутка бара жатат. Ого, аттын башын тартып токтоп калган экен. Майрамбек Рысбеков мына токмок өтө оозу жумшак чабан аргымактардын бири. Азыр мына керемет ылдамдык менен бара жатат. Токмок чындыгында күлүк ат. Бир эмес, бир нече атандашын артта калтырды эле. Улак жерде калды. Улак жерге түшүп калды. Жерден азыр ар бирөө биринен сала бири жанталашып отуруп көтөрүп кеткенге аракет дегенче болбой эле Карабура командасы. Карабурадан бул жерде Бактияр Жабагиевпи? Бактияр команданын Карабура командасынын капитаны. Тажрыйбалуу оюнчу Бактияр Жабагиев, мына 30 жаштагы Бактияр. Азыр мына жебедей сызып жөнөдү. Жолунда бир атаандаш бар. Артындагысы да кууп жетип келди. Жыйынтыгында биринчи дем менен чабуул орун алган жок. Азыр экинчи аракет көрүлүп баштайт. Мына жөнөдү жок. Жөнөчү эмес. Күчүнө бир таянышың керек. Достуктун коргонуусу бир топ эле жакшы. Достукта коргонууда жүргөн оюнчулардан негизги коргоочу бул. Буга чейин Белек Мукаев болчу, бирок Белек Мукаевди биз бул рет курамдын ичинде көргөн жокпуз.
бар экен Белек Мукаев 11 номерде. Ал Байкашка менен оюнду жүргүзөт. Белек Мукаев жалаң коргонууга жооп бергендиктен анын аты деле көп аталбайт. 10 минутасы Бирок өтө маанилүү жумушту ал аткарып келет. Командасы алдыда азырынча, алдыда дагы бир тайм бар. Дагы тең жартылай убакыт бар. Акчалай сыйлыгыңыздардын жыйынтыгы чыкты. Капчыгыңыздарда акчалай сыйлыгыңыздар бар. Достук командасы бүгүн демөөрчүлөрүбүз дагы жакшы салым кошуп атат. Саламдыбай айтып атат. Ушунун бардыгын уюштуруп барыбызды кошуп аткан Улак айлампанын ортосуна тышталышы керек. Мына улакты көтөрүп келишти кара буранын оюнчулары. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө Улак ортодо. Жаштар иштери дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги Жүрүш башталды. Жана Хусейин Көктүм жүргөн Кушчубай Илис уулу башкы өнөктөшү улакты ошол замат сол такымга басты. Мегаком компаниясы билесиңер, өзүбүздүн Кыргызстанда Жакынкы Тайгазанды көздөй чабуулга чыгат. Эгер мындай түшүнгөн мекенчил бордоштор Кана. болсо, барыбыз Мегаком компаниясы албетте бир Сүрмө топ Тайгазанды жандап өтүп кетти. Атын башын буруп баратып аутка чыккан жок окшойт. Чыгып кетиптир. Кайрылуу жекеме-жеке. Бул беттеште эми жеңүүчү ким экени дээрлик белгилүү деп айтсак болот. Анткени эсеп 6-1. 6-1 мына ушул Кушчубай Илис уулу жалгыз улакты салган кара бурадан. Ал эми Достуктан Манас Ниязов 2 ирет ийгилик жаратты. Кыяз Ниязов 1 жолу, Майрамбек Рыспеков 2 жолу. Андан сырткары Айбек Темирбаев дагы 1 жолу улакты салып кеткен. Кезектеги Достуктун чабуулу орун алып атат. Күркүрөгөн күз малынын алдында Актөөнүн карты жабылып дегенче Тоскоолдук. Достук командасы чабуулдап барды. Тоскоолдук албетте бар. Ошентсе дагы аттын башын өтө сонун буруп келди. 95-жылкы Бирок көз ачышымганча эки атаандашы эки тараптан тосуп чыкты. Эрсултан Айдаркан уулу жекеме-жекенин оюнчусу азыр чабуулда дагы ойноп аткан. дегенче болбой эле калысты. Ар жакта жүргөн жойчөндөрдү аралап кетти. Эсеп саны 6-1. 6-1 эсеп санында Достук командасы азырынча алдыда. Борбордук бөлүктө 13-минутта жекеме-жеке болот. Бул эми экинчи тайм 5 салым айырма бар. Ошондуктан беттеште кандайдыр бир ачык интрига жок деп айтсак болот. Жекеме-жеке башталды. Айбек Темирбаев менен бул ирет Кушчубай чыккан жок ортого. Бул ирет кара бурадан Орозбек Эркинбеков чыккан экен Байконур менен. Ал эми ага Айбек Темирбаев көкбет менен мүмкүнчүлүк бербей жатат. Айбек улакты эңип алды. Ошол замат сол такымга басты. Мына Тайгазанды көздөй жөнөдү эле. Биринчи аракети ийгиликсиз, азыр Кыязга өткөрүп берип атат. Достук командасы. Кыяз Ниязов аттын башын сонун бурду, аутка чыгып кетти. Жок, чыкпаптыр. Аянттын ичинде калган. Акбөрү менен Аут болуп калыптыр. Биз караган жактан так көрүнбөйт. Кыргыздын үй бүлөсү Ниязовдор. Бир тууган Ниязовдор чындыгында мына буга чейин да ушул Достукта Байыш Ниязовдор жүрдү эле. Мындан сырткары дагы алардын бир туугандары бар. Аларды атап жүргөн. Ошонусу да профессионалдык деңгээлде негизи элге таанылган үчөө Байыш, Кыяз жана Манас. Жекеме-жекеде деле айгышкан тирешүү орун албай жатат. Кушчубай Илис улакты жерден эңип кетти. Аутка сүйрөп салды. Каптал жакта Аккулат майданындагыдай дубал жок. Андыктан бул жакта бат-бат улак аянттан сыртка чыгып турат. Күйөрмандар деле акыркы эки ири турнирде көнүп калды. Мындай оюнга да чындап көнүшү керек. Себеби биздин ушул Чолпон ата менен эле Аккулат эмес. Келечекте эл аралык ири турнирлер башка жактарда орун алып калышы мүмкүн. Ошондуктан
Биздин чабандестердин бардык аянтка даяр болгону жакшы. Бүгүнкү оюндарды эсиңиздерге салып өтөлү, буга чейин болот экен. Алгач Алкан ата менен Бакубат талас беттешти, анда Бакубат 9-1 менен Алкан атаны утуп кетти. Андан соң Ак Суу менен Жаш күч, Ак Суу командасы Жаш күчтү 4-2-ге утту. Ошентип финалда 31 август эгемендүүлүк күнү болгон учурда эгемендик майрамында ошондо Ак Суу Бакубат менен беттешет. Азыр достуктан бул Айбек Темирбаев. Айбек улакты тайгазанга салып кетти. Айбектин бул экинчи салымы. Ал эми командасынын 7-чи салымы. Айбек азыр 28-29 жашка чыгып калды. Сол колу менен эле ыргытып тайгазанга таштап кетти. Өтө карылуу улакчылардын бири. 35 килограммдын ортосундагы 33 килограмм. Ошондо Алкан ата жана Жаш күч эми алар 30 күнү эртең 3-чү орун үчүн беттешет. Ынтымак менен Сары Өзөн 3 сааттын ичинде тирешип, аягында Ынтымак ал жактан булеттен ийгиликтүү болуп чыкты дагы. Эми алар да финалда. Ошентип бул азыркы жұптун утулганы Сары Өзөн менен ойнойт. Эртең утканы бүрсүгүнү 31 августта Достук менен. Жок, Кара Бура утканы Ынтымак менен беттешет. Өзүңүздөр көрүп атасыңар. Ачык айкын алаканга салгандай көрүнүп турат. Оюндун жүрүсү жакшы, сейрөө. Кыяз бул ирет дагы улак теңип кетти. Кыяз өтө жакшы спорттук калыбында экен. Карасаңыздар акырын сол такымга басты. Атаандаш оң жакта болгондуктан бири-бирине кыянаттык кылбай. Азыр болсо мына аттын башын буруп, эми тоскоолдук кылган эч ким жок. Улакты тайгазанга таштады. Кыяздын дагы экинчи салымы. Экинчи салым, ал 6-чы улакты таштаган, жана азыр 8-чи ишке ашырды. Ак бөрү деген тулпар менен Манаска караганда 6 жашка улуу Кыяз Ниязов. Манас болсо 1993-жылы отурулган, ал эми Кыяз Ниязов болсо 1987. Өзү тартип сакчы, Тартип сакчысы жоокер кыргыздын желдети Кыяз Ниязов албетте негизги жумушу бар, жана көп болсо ал үчүн кошумча ырахат алып келген спорттун түрү катары эсептелет. Мен айткандай, улак болсо ортого ташталды. Азыр бардык чабандестер ушул улак турган жерди көздөй келе жаткан болсо, кайра эле Ниязбы же бул болсо Султан Русланов экен. Султан улакты жерден эңип алды. Кече Султан Русланов 4 улак салган болчу. Бүгүн болсо ал азырынча тайгазанга таштай элек. Мына эми аны ишке ашырат. Ой, караңыздарчы. Өтө катуу келди. Кара Буранын 6-номер. Кара Буранын оюнчусу бул Дастан Баурбеков миллион менен келип өтө катуу коюп кетти дагы. Орто жолдон ошентип улакты тайгазанга түшүрбөй сыртка таштап кеткенге ал түздөн түз өзүнүн таасирин тийгизген. Калсын шыкыргы кезектеги жекме-жекке орун алат. Ошону менен эсеп саны 8-1 эсебинде Достук Кара Бура командасы беттешип атат. Акыркы минутанын акыркы секундалары. Экинчи таймда дагы жыйынтыктап аткан экенбиз. Эсеп мына 8-1-ге айланып кетти. Элеңиш саат 5-тен 6-га чейиндер жана маалымат бердим эле. Элеңиш федерациянын башкы машыктыруучусу. Жана ошондой эле демек бүгүн бул көпөрдөн кийин Эреңиш бар экен. Эреңиштин финалдык бөлүктөрү эгерде жаңылбасам 31-инде болот. Таразага түшө берсеңиздер болот. Ал жакта 10 секунда. Алгач Эреңиш, андан кийин 31 августта Эреңиштен кийин
биринчи лиганын финалы, андан соң ат чабыш оюндары, эң аягында жогорку лиганын финалы менен жыйынтык кылат. Экинчи тайм аягына чыкты. Марага жетти. Алдыда дагы көргүлө. 20 мүнөттүк үчүнчү тайм бар. Чарчабай. Үчүнчү чечүүчү таймды баштайлы. Достук Кара Буура беттешинин үчүнчү таймы. Эсеп 8-1. Достук ишенимдүү алдыда. Ал мезгилде ошол замат Достук кезектеги чабуулун ишке ашырды дагы бул жерде. Улак ошентип Тайгазанга түштү. Анаке Азимкулуулу. Анакенин алгачкы салымы. Ал кечөө да Улак салган меселе мына бүгүн биринчи ирет өзгөчөлөнүп отурат. Караңыздарчы. 20 секундада. Бул эми эң ылдам салынган улактардын бири. Улакка келгенче эле жок дегенде бир 5-6 секунд өтөт. Аны еңип барып Тайгазанга жеткенче дагы бир 10 секундадан көбүрөөк убакыт өтөт. Ошентип максималдуу түрдө ылдам максималдуу түрдө убакытты кыскартып барган экен. Азыр болсо улакты Бауш Султанбеков эңип кеткенге аракет кылды эле. Ал учурда Манас Ниязов. Манас аттын башын бул ирет эртерээк бурду дагы жөнөдү. Ага каршы бир оюнчу бар. Ошол атаандашын артта калтырып келип азыр бир колу Улак түшкөн жок, өзү шторм дымагына келип турган учур экен. Штормуна ал жерден Тайгазанды аттап секирип өтүп кетейин деди. Жакшы жери Манас Ниязов бул жерде жабыркап калган жок. Өтө ыңгайсыз түшкөнүнө карабастан жанагы колун Тайгазанга койгонго жетишти. Биринчиден, экинчиден Тайгазан азыр чындыгында жумшак. Чейинкиге караганда 25 август күнү Тайгазанды алмаштырды. Сырткы көрүнүш мурдагыдай болгону менен азыр бир топ эле ал ыңгайлуу ушундай айрыкча катуу келип кагылып калган учурда мурдагы Тайгазандагыдай катуу тийбейт. Бул дагы азыр Манас Ниязовду сактап калды. Коопсуздук үчүн колдон келишинче албетте аракеттер көрүлүп келе жатат. Ортодон Ерсултан Айдаркан уулу. Оюнду баштап атабыз. Ерсултан Айдаркан уулу. Достук командасынан чыккан. Ал эми Кушчубай болсо Хусейин Көк менен Ерсултан арча тору менен чыккан учурда Хусейин Көк ага аны менен тирешпей мына артта туруп калып атат. Ал эми Көкбет чыкканда тескерисинче аны сүрүп чыгып өзү улакка жакын жайгашып алууда. Ерсултан капталдап акырындап келе баштады. Хусейин Көк менен арча торунун тиреши. Бирок арча тору далалат кылып атат, аракет кылып атат. Арча торунун потенциалы жакшы экен. Эгерде мындан да жакшы тарбияласа, ынтымактын аттарына каршы мүмкүн туруштук берип калат. Бирок азырынча айтуу кыйын. Ага Ахиллес менен Геркулеске канча атаандаш болот деп, бирок азырынча бирөөсү дагы аларды чыныгы оюндун негизинде ишенимдүү сүрүп кетти элек. Бир-эки кээ бир эпизоддордо ийгилик жаратат, бирок андан ары жанагы бир оюнда башынан аягына чейин артыкчылыкка ээ боло албайт. Айбек Темирбаев да Көкбет менен Көкбет Бактияр Жабагиевке каршы чыккан экен. Бактияр эгерде жаңылбасам ал чагылганды минип жүргөн болчу. Бул шилемде ушундай кылып кийип истегендер да көбөйүп атат. Азыр мына ошентип чагылган менен Көкбеттин тирешинде Көкбет азырынча ийгиликтүү. Аттын чеберчилигине салып атат. Бактияр омурого салып көрүп атат, түртүп көрүп атат, сооруга салып көрүп атат. Атты да бир текшерип коелу деп атат. Айбек кыймылдап койбой атат.
Ошентип эми жекеме-жекеде үчүнчү таймда жекеме-жеке көбүрөөк орун алышы ыктымал, себеби булардын да убактысы бүттү. Ортого берилген азыр жөн эле кошумча аттарды чарчаткысы келбейт достуктун оюнчулары. Дароо момент убакыттан Эртең эс алып, бүрсү күнү финалда ойнойт Ынтымакка каршы. Эгерде мына ушул артыкчылыкты финалдык ышкырыкка чейин сактап калса, ошол эле учурда эсеп саны 9-1. ошол эле учурда демек Кара Бууранын дагы беттеши бар. Биз федерациянын пресс катчысы менен сүйлөшкөндө ал G30-да G29-да деп айткан болчу. Бүгүн болбой калды, демек эртең ал орун алышы керек. Анткени ушул команданын Кара Буура менен Кара Буура экинчи орунда алып калат. Эртең анда алар үчүнчү орун үчүн беттешти өткөрөт. Туура, андай болсо Кара Буура деле азыр күчүн сактап калыш керек. Кара Бууранын үчүнчү орун үчүн болгон күрөштөгү атаандашы бул Сары Өзөн. Сары Өзөндүн канчалык күчтүү экенин күйөрмандар жакшы билет. Ошондуктан Кара Буурага деле эртеңки беттешке күч керек болот. Азыр мына чүчү кулак таштады. Азыр ким тапса ошол жекеме-жекеге биринчи кирет. Албетте рахмат айтабыз. Кана жекеме-жекеге ким биринчи кире турган болду? Биринчи Ынтымак кирди. Ошондой эле Ошондуктан чоң рахмат айтабыз. Оюн талаасында Эрсултан Айдаркан уулу көтөрүп келди. Мына буга чейинки чыкты азыр. беттештеги Сары Өзөн командасы Жетескерсинче бул жерде Ынтымак командасы ойногондо жакшы биринчи сыйлыктарды коюп берди. Аларга да чоң рахмат айталы. Жана биринчи демек аянтка достук кирген экен. Болбосо негизинен Эрсултан Айдаркан уулу ал Хусейин Көккө каршы чыкмак. Ал эми чагылган менен Бактияр Жабагиев ал Көкбетке каршы чыкмак. Дирекция рахмат. Азыр болсо кеңешибизге чоң ыраазычылык билдирели. достук чабандеси бир эмесе 2 өнөктөштүн артында калган. Бул ушул чемпионатты өткөзгөнгө шарт түзүп берип атасыңар дегенче Манас Ниязов мына. 60-минутта 53-чү Манас Ниязов өтө жеңил Манас кыймыл аракеттер менен ийгилик жаратты. Бул 10-чу улак, 10-чу салым. Экинчи, 3-чү салымдын автору болчу буга чейин. Аны менен кошо азыр 3-чүсүндө дагы ийгилик жаратты. Манас Ниязов мына өнөр штормду жакшы үйрөтүптүр. Буга чейин Бойка менен өтө сонун оюнду жүргүзүп жүргөн болсо, Бойка акыркы 2 ири турнирге катышпай калды. 9-майда жок болду. 31-августтагы турнирде мында да жок болуп атат. Ноорузда ойногондо ошондо Ноорузда достук командасы анда деле негизинен Манас Ниязов жакшы оюн көрсөтүп алган эмес. Ошондой эле Бойка жакшы тапталбай алган болчу. 9-майга дагы табына келбей калып, анда да чыкпай калды. Бойканын ушул табына келиши өтө кыйын деп айтып келишет. Ага карабастан ошентип штормду ал жакшылап көндүрүп алып, эми шторм менен бул турнирде Манас жакшы оюнду көрсөтүүдө. Азырынча чыныгы алар үчүн сыноо болгон таймаш орун алып элек. Тайпалык беттештерде Көлтөр менен мына Кара Буура болуп атат. Ал эми финалда Ынтымак мындай атаандаштыкты эмес, таптакыр башка деңгээлдеги каршылыкты көрсөтөт. Улак болсо 88-жылкы аянттын сыртына чыгып кетти. Дегенче болбой эле күү менен барып аутка чыгып кетти. Бул достук Кара Буура командасынын беттешүүсүндө оюн талаасындагы калыс Аскер Токтосунов, капталдан калыстар Нургазы Анарбаев жана Азамат Эрсултан Айдаркан уулу Шалиев. Ошентип достук командасынан ал эми Кушуа Илис уулу Бүт эле оюндарыбыз ушундай өтсө. Кушуа Илис уулу мына Кара Буурадан чыкты дагы. Улак азыр жерден көтөрүлгөн. Кушуай сол такымга басып турат. Тайгазанга жөнөй турган учур мына келген сыяктуу, анткени айлампадан сыртка чыкты.
жогорку лиганын байге фонду өтө жакшы. Финалга чыга турган болсо, ошондо финалга чыгып утулганда 500 миң, утканда миллион сом. Бул Көкбөрү федерациясы Билинбеген менен бир топ эле акчалай сыйлык бул. Өз учурунда автоунаалар коюлуп келчү. Карачы. Жакын деле бул жөрөлгөн негедир токтоп калды. Анын ордуна чыныгы акчалай сыйлык бир ойлоп көрсөк, тескерисинче бул жакшы. Анткени ал жакта ар кандай абалдагы унаалар коюлуп келчү. Болжолдуу түрдө анын баасы бар болгону менен 9 майда, ал эми азыр 31 август эгемендүүлүк күнүнө карата президенттик кубогунда ошентип акчалай сыйлыктар гана коюлуп атат. Гүлсары Азыр болсо 4-номердеги Кара Буурадан Орозбек Эркинбеков Байконур менен ойношу керек эле, бирок бул ирет Гүлсарынын мүнчүрөө. Кана Орозбек биринчиден менен ийгилик жарата албай, өнөктөшүн өткөрүп Бактиярга өткөрүп бердиби же? Бул Бактияр эмес, бул жерде Карипбек Эшиев жүргөн экен. Жодар жабышып атат достук командасынан, аттын омуросуна жатып алып. Карипбек Эшиев жок. Чыгарганда дагы өзү алып. Ал деле канча жардамдашпасын, улак ошентип аянттын сыртында калды. Таштап салбай, текеберчилик кылбай, кандай саным? Азыр болсо Алып келди, ортого алып жеке мына биз Жодар, да ушул жеке боло турган жерде күтүп турабыз. Монитордон мыкты көрүнүп атат оюндун жүрүшү. Эрсултан Айдаркан уулу жана ага каршы Хусейнбек менен Кушчубай Илис уулу. Атты бир буруп келгенче Кара Буура Кушчубай жерден эңип алды. Улакты бул иретте Сол такымга басты. улакты алды. Кара Буура алып чыкты, мыкты алып чыкты. Да ушул жакынкы тайгазанды көздөй келди. Ал учурда Бауш менен Эрсултан экөөсү тоскоолдук кылып атат. Жөкөрлөрү кандай жардам берет болду экен? Кош такым менен салуу мүмкүнчүлүгү негизинен бар. Эгерде жакындап келе турган болсо, Кушчубай анын жанында дагы бирөө жүрөбү? Жок, азырынча эч ким көрүнбөй атат. Дээрлик чабандесттердин баары мына ушул жерге жайгашып алды. Кушчубай менен Карипбек Эшиев. 7-12 Карипбек Эшиев менен Кушчубай эмнеге көтөрө албай атышат? Карипбек менен Кушчубай экөө тең команданын сакалары. Канча аракет кылбасын. Жакшы эле салайын деп атат. Тоскоолдук Ишайт кылып атышат. достук тараптан өтө күчтүү. Майлуу баш таши кирген экен. Бауш мына кайрадан бир жак сол жагын карап атып, анын атын эмне болду? Бауштун аргымагы турбай калды. Дагы да болсо кайра кирип келди. Ал учурда Карипбек Эшиев аракет кылып атат. Карипбек Эшиев мына улакты ал өзүнө алып алыптыр. Тажрыйбалуу оюнчу. Карипбек Кандай болгон күндө дагы улакты тайгазанга салып кетиши ыктымал. 83-жылкы Кара Буура командасынын ардагери, бата берчиси, жол баштоочусу, акыл насаатчысы, таштан катуу такым ушул Карипбек. Байкоңурду минип алып ойнотуп жүргөн Карипбек. Өтө көп убакыт ошентип мына ат үстүндө улак тартыш менен өттү. Карипбектин мыкты оюндарына жана Кара Буура кадимкидей Карипбектин такымы таштан чабуулга көбүрөөк басым жасап атат. Атуулдардын бири Карипбек жакшы Байкоңур менен жакшы басып ойноп койду. Чечүүчү 3-чү таймдын 14-минутасы эсеп саны 11 достук командасы алдыда. Эми ашуунун далай ашуу сарыктагы Эртеңки боло турган оюндарды айта турган болсок, эртең алгачкы 3-ордун үчүн болгон беттеш Бишкек убактысы боюнча саат 10-до орун алат. Анда Алкан ата менен
Алкан ата менен Жаш күч командасы беттешет. 4-нчү орунга жолдомо алат десе. Андан сырткары Сары Өзөн менен Азык Кожуктун утулганы саат 1:30 ойнойт. Эртең мындан башка дагы спорттун түрлөрү каралган. Негизинен Эреңиш орун алыш керек эртең тандап алуу оюндары. Мүмкүн финалдык беттештер болуп кетеби, албетте ал боюнча азырынча так маалымат жок. Көкбөрү боюнча айтсак, эртең негизги 2 оюн бар. Биринчи лиганын жана жогорку лиганын коло байгелеринин ээси эртең аныкталат. Улак Ошону менен бул кайрадан Көкбөрү ортодо. федерациясында негизи эле анча-мынча нервти алып салып анан келип иштесе эң соңунда эчтеке переживать этпей жүрө бересиң. Көкбөрү негизи оңой Кара Бууранын буга чейинки бир эле оюну бар болчу. Алар 27 август күнү таймашын өткөргөн. Ошондо Көлтөрдө 7-2 утуп алды эле. Кечөө эс алды Кара Буура. Бүгүн болсо ошентип Б тобунун негизги күчтүү командасы Достукка каршы ойноп атат. Кыргызстандын улуттук оюнун көтөрүш өтө кымбат. Улак кайрадан аянттын сыртында. 16-минута Кечөө күнү 6 оюн орун алган. Кечөө Алкан ата ат башы 5-2, Бакубат Талас Сөңкөл 6-1, Сары Өзөн Рассвет 5-3, Достук Көлтөр 17-6, Жаш күч Суу Самыр 7-1 жана Кыраан Ак Суу 2-3 менен жыйынтыкталган. Ошондо жалпысынан 26-сында 4 оюн, 27-синде 5 оюн, 9, кечөөкү 6 оюн менен ошондо 15, ал эми бүгүн 4 оюн болуп атат, 19. Азыр биз ошол 19-чу оюнду сиздерге сунуштоодобуз. 6-номердеги Дастан Бир нече күнгө созулган Көкбөрү майрамы. Бүгүнкү күндүн эң кызыктуу таймашы ынтымак менен Сары Өзөндүн ортосунда болду. Ал эми азыркы бул 3-чү таймдагы жыйынтыктоочу мүнөттөр формалдуу түрдө эле болуп атат. Эсеп айырмачылык өтө чоң. Достук 10 ирет улак салган, ал эми Кара Буура бир гана жолу. Ошондуктан калган 3 мүнөт ичинде Кара Буура ийгилик жаратып кетиши күмөн. Ал учурда караңыздарчы 95-чи жерден кандай кооз салымды Бауш Султанбеков. Бауш Султанбеков 11-чи улакты салды. Болгондо дагы кадимки эле баскетбол тобун шакекчеге салып кеткенсип, мына улакты жерден өйдөгө ыргытып салып кетти го. Бир атаандаштын үстүнөн ыргытып кетти. 33 килограмм салмак ал үчүн топ сыяктуу эле экен. Жөн эле көтөрүп кетти мына Бауш Султанбеков. Ал биринчи салымын ишке ашырды. Манас Ниязов азыр улагы менен сыртка чыккан. Жана жекеме-жеке борбордук бөлүктөгү аянтка коюлчудай. Дал ушундай мына ортоңку, демек айлампада жекеме-жеке. Азыр болсо эсеп саны 111. Эрсултан Айдаркан уулу жана ал мезгилде Кара Буурадан Орузбек Эркинбеков чыкты окшойт. Ошону менен 18-минутта 40-секундда Эркинбек Орузбеков чыгыптыр. Достук командасынын жетекчиси Эрсултан болсо улакты жерден эңип алды. Ал кайрадан Баушка өткөрүп берип атат. Мына Бауш артында 2 атаандашты артта калтырды дагы. Бул жерде улакты жерге калтырып кеткен экен. Ошол замат кайрадан эң алатын башын буруш керек. Аутка чыккан жокпу? Жок, чыгып кетти. Аянттын сыртына чыгып кетти. Кара Буура командасынын машыктыруучусу сизге дагы чоң рахмат. Акыркы минута эсеп саны 111. Таблодон айтканда ушундай болуп калат экен. 11. Бүгүн беттештер өзгөчө көпкө созулду. Чындыгында айрыкча буга чейинки ынтымак менен Сары Өзөндүн таймашы негизги убакыт 2-2 менен бүтүп, андан кийин кошумча
алтын салым үчүн, алтын гол үчүн дагы 10 мүнөт берилди эле. Анда да жеңүүчү аныкталбай калды. Секунданы бир Андан кийин жакшы ойлоп койгула. андан кийин болсо мына ошентип булитте 2 секундда калганда салды эле. Беттештин мыкты оюнчусу Улан Насакиев салымды ишке ашыра албай калган. Кана жыйынтыктоочу минута өтүп атат, андыктан позитивдүү нотада бүтүрөбүзбү, кана бир чабуул менен бүтүрөбүзбү десек жок, андай эмес. 3, 2, билесиңер. Время. Убакыт бүттү. Рахмат. Ош облусунун Достук командасы менен Талас облусунун Кара Буура командасы 11-1 эсебинде беттешти жыйынтыктады. Ошентип Достук эми финалда, ал Ынтымак менен 31-августта алтын байга үчүн ат салышат. 9-майдагы финалисттер кайрадан ошентип финалда бири-бирине каршы чыга турган болду. Эртең болсо айтып өттүк, дагы бир ирет эсиңиздерге салып өтөлү. 30-августта ошентип Алкан ата Жаш күч жана Сары Өзөн менен Кара Буура беттешет. Бүгүнкү күндүн эсебинен сиздер менен коштошобуз. Кызматыңыздарда мен Эркин Абдуллаев болдум. Жаш күч Кийинки беттештерден жолукканча саламатта туруңуздар.